Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ошол доор тогошту, кылым тогошту, доор алмашты. Ар бир доордун ошо өзүнүн талабы, өзүнүн закону, бир өзүнүн мезгили болот. Кыргыз элинин жан дүйнөсү Кудайга жакын, карапайым, ак, касиеттүү, жөнөкөй болгондуктан адамзатты бириктирүү үчүн, улуу түшүнүккө өткөрүү үчүн кыргыз элине ар тараптан жынысына, билимине, жашына карабай көп адамдарга ааламдан аян катары, түш аян деген сыяктуу сунуш аян аркылуу талап тапшырма берүүдө. Мисалга саны көп ушу аян алуучулардын. Мына ата жолу дегенде Акшумкар дейбизби, Аккуу дейбизби? Мына ошонун баары эле аянга бар алып берет, мындайча айтканда. Бата чыгарат, багыт берет. Мына телону кийди, ал өзүнүн бир формасындабы, өзүнүн бир методикасы мененби, бир өзүнүн бир тону мененби, өзүнүн бир обону мененби, өзүнүн скоросу мененби мына байланыш берип атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул Кудайдын буйругу экен. Бул буйруктан эч ким качып кутула албайт. Баш ийип, аткарып, өсүп гана кутула алабыз. Эски пендечиликче жашообуз бир сөз менен айтканда бүттү. Бул ааламдык сабак. Ааламдык сабак убагында отуруунун тартиби өзү бар ошо ааламдан. Телефонуңуздарды такыр өчүрүп, анткени ошо инопланетандарга, аалам күчтөрүнө туура келбей калат. Алар техника менен өнүккөн же техника менен өнүккөн мамлекеттерди кырсыктырат. Техникага байланып алган адамдарды кырсыктырат. Ошо эскичиликтен чыга албаган. Ошондуктан техникаңарды өчүрүп, ошо телефонуңуздарды эски ошо диний, рухий, эски бир ишенимдеги, эски пендечиликтеги адамдарды кырсыктырат. Ошо эски пендечилигиңиздерден чыгыңыздар. Эски ойлоруңуздардан чыгыңыздар. Ошондо эски жашооңду эске албай, учурчак менен ыраазы болуп, ошо талкууга активдүү жоопкерчилик менен катышууга жоопкерсиңер деп берилет. Баягы студент деле сабакка баргандай жоопкер, мектептин окуучусу деле ошол сабакка катышканга жоопкер сыяктуу, бул ааламдык сабакка дагы ошол катышууга, өсүүгө, өзгөрүүгө, эскичиликтен чыгууга жоопкерсиңер. Ошо оорукчан адамдар болсо, балдар болсо, жарым жандуулар болсо алып келип, ошо кандайдыр бир жерлериңер ооруган болсо, ошо узунуңардан эле жатып, түп-түз болуп, денеңиздерди ушу бошотуп, кем болгондо ошол диванбы, креслобу, стенабы жөлөнүп отуруп, денеңиздерди бошотуп, эркин сезип өзүңөрдү учурчак тутунуп, ыраазы болуп отуруңуздар. Ошо ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү, ата тегар байлар, мазар ээлери, периштелер, жөлөмө күчүңөр, Кудайнын улуу кызматчылары кызматта болот. Ар кимдин ордуна, кудурет касиетине жараша калыптандырат. Ошо улуулукка касиет жайгаштырат. Качкан касиетиңизди. Жана ошо денеңди бошот деген ошол. Канчалык адам тырышканда ошо энергиябыз, периштебиз качкан. Денеңиздерди бошотуп, ошо касиет жайгаштырат. Эки көзгө көрүнбөгөн бийонур энергия аркылуу пенде кутучак операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Операция жасалат кайдымкыдей.
ошол эстесеңиздер, энергия өтсө, ооруган жерлериңерге таасир берсе, ыраазымын деп, кабыл алдым деп, качкан касиетим келип атат деп, аалам күчтөрүнө ыраазымын деп, ааламга ыраазымын деп, көзгө көрүнбөгөн күчтөргө ыраазымын, жогорку күчтөргө ыраазымын деп, Арсеналайдын энергиясына ыраазымын деп, ушул күнгө ыраазымын деп, алар деле ошо ыраазычылыкты жакшы көрөт. Ушу жеңеңби, акеңби бир мындай бир жамандык, жакшылыкта баары тикесинен туруп кызмат кылып берет го. Анан атаңа эле рахмат айтпайсың да, Алла сага эле рахмат деп. Ошо аалам күчтөрүнө ыраазы болуңуз. Ошо жеңеңеби, келиниңеби, кайниңеби кенедей тикесинен тик туруп берген. Ошо сыяктуу ошо аалам күчтөрүнө ыраазы болуп, тобоңуздарга жанып, жаңы доордун талабы башка экен деп, ошо ар бир секунд жашооңуздарга ыраазы болуп, алтын доорго жаралып келгениңиздерге, кыргыз болуп калганыңыздарга, ушундай чоң кызмат буйрулганыңа, ушул баркы кеткен, духу түшкөн, кыргызга бир Кудайдан илим, кабар, сунуш, касиет берилгенине ыраазы болуп, бул адамзатка кыргыз башчы болооруна ыраазы болуп, ошо сиз калыптана албай атсаңыз, калыптана албай атасыз ошо улуулукка. Түшүнө албай атсаңыз, түшүнө албай атасыз, а бирок кээ бир адам калыптанып, түшүнүп, дүйнөнү тегеретип, тегиздеп атат. Ошого ыраазы болуп, сизди мына куткарып атат ушу эфир аркылуу. Эскичиликтен чыгарып, эволюциядан чыгарып, пендечиликтен чыгарып, ошого ыраазы болуп отуруңуздар. Ошо менен бүгүнкү теманы куйруктуу жылдыз жөнүндө өткүм келип атат. Мына куйруктуу жылдызда биз ошо куйруктуу жылдыз жөнүндө көп тема өтүп берген мурун. Куйруктуу жылдыз деген эмне экен деп. Мына оруста да бар экен, интернетте да бар экен. Ошо куйруктуу жылдыз деген түшүнүк. Ушу куйруктуу жылдыз көрүнүп, алда комета деп берилет экен. Мындай орус тили дүйнө түшүнүктө. А бизде куйруктуу жылдыз деп коет кыргызда. Ошо куйруктуу жылдыз көрүнгөн деп. Мына ошо деги жалпы адамзатта демек түшүнүк бар экен. Анан куйруктуу жылдыз эмне болду? Кыргыз жергесине түштү. Ал инопланетан катары, энергия катары түштү. Куйруктуу жылдыз жерге түшкөндөн кийин 15 секунд өштү. 15 секунд тамды. Мына толук окуп берсем кыскараак, ошо секиртип 15-ин толук окубасак, майдалабасак да, анткени бул өткөн эфирлерде талкуу кылганбыз, эске салып өтөлү. Куйруктуу жылдыз жерге түшкөндөн кийин Кудайдын күчү жоюлду. Мына сурансаң, тиленсең дагы жок. Демек, Кудайдын күчү жоюлгандан кийин Кудайдын ордун эмне аткарат кийинкиде талкуу кылалы. Пендечилик күч жоюлду, иньяндын күчү жоюлду, мурун ушу эволюция болуп өсүп баратса анын күчү жоюлду, магиянын күчү жоюлду, ушу жетишкен техника деле эчтеке кыла албай калды, анын күчү жоюлду, убакыт жоюлду, диндин күчү жоюлду. Мына ошого окшогон күчтөр жоюлду дагы, кайра 15 секунд тамды. Кудай күчү жоюлса, Кудайдын ордун эми адам аткарат деп атат да. Ошо аалам. Аалам бар го, биз теге сүрөттөн такай көрсөтөбүз. Мына ошо ааламдын ордун адам аткарып калган атат. Кыргызчылык кыргызды башкарган атат. Батыш мыйзам эмес, кыргызчылык, могу жаңы илим, көктөн буйрулган кыргызды башкарат. Могу техника өчкөндө өз күчүн жоготподубу? Бул куйруктуу жылдыздын элчиси болот. Бул Арстаналайдын, кыргыздын. Тело өз ордун жоюп, энергиянын эле кызматын аткарып калат. Мисалы, мурун аял эркек телосун аткарса, биздин тело, могу телобуз ошол ролду аткарса, азыр энергиянын ролун аткарып калат, ааламдын ролун аткарып калат. Куйруктуу жылдыз жерге конгондуктан жер бейишке айланып кетти. Эң башкысы ошо куйруктуу жылдыздын энергиясын көтөрүп жүргөн Арстаналай адамзатты инопланетан деңгээлге, аалам деңгээлге өстүрөт. Ошо адам атанын энергиясы Арстаналайга конгон, ошо адам ата эми адамзаттын бейиши болот, улуулукка өстүрөт. Мына ошентип 15 секунд тамган.
Эми бүгүнкү күндө биз эмне кылышыбыз керек дегенде ушул табият бизге кызматка буйрулду. Табиятты арсыналай бейишке айлантып койду, мына могу окто турган. Табият аркылуу биз чоң өлкөлөрдү багындырып, соттоп, менчиктештиришибиз керек экен. Мисалга мына Американы, Россияны, Орто Азияны, Кытайды, Индияны, Арабияны, өнүккөн өлкөлөрдү, ошо бай өлкөлөрдү. Бул кандай деп түшүнсөңүздөр, Кыргыз Кудайдын ордун аткарып атпайбы? Мына ааламдын ролун аткарды. Аткарып атат. Жоопкер. Мисалга, Кудай ошо бир адамды даярдап, адамзатты өткөрүп берип, анан өзү эс алат деп Эргешбай атага дагы билдирүү берилген экен да. А бул жерде да берилет. Адамзатты ойлогон, ааламдык кызматта адам ошол адамды теңир кийип алат. Ал адам дүйнөлүк кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Ошо улуулукту тааныган адамга табият дүйнөлүк кул болот деп берилет. Ошол адам табиятты каалагандай, убакытты анан табиятты каалагандай башкарат деп. Ошол арыстан алай көктөн буйрулуп келди. Мына эми ошентип туруп азыр биз эмне кылабыз дегенде, ушу 6 балабыз бар деп элестетели мисалга. Арабия, Америка, Орусия, Индия, Кытай. Чоң өлкөлөр. Ошо ааламдан ушуларды берилет. Англичандар деп берилет, түрк тилдүү эл деп берилет. Ошо 9 планетаны кандай башкарылып турса асмандан. Бай өз орду менен бирин-бири сүзүшүп кетпей, өз энергиясы менен башкарып турса, эми биз окто отуруп алып, ушу ортодо отуруп алып, баягы жылдыздын осундай болуп отуруп алып, табият аркылуу мына ушуларды башкарабыз. Ошондо эмне кылышыбыз керек? Баягы бала жолдон чыкса деле тескейсиң да. Сен андай кылба, мындай кыл. Кызыңды да тилдейсиң да. Анан бириктиресиң да. Силер бир туугансыңар. Силер адам атанын баласысыңар. Силер динге карап эле бөлүнүп алдыңар. Сен бир долларыңа карап эле басым кылып атасың. Сен химиядан бир Кытайды күрүчүңдү жасап, оюнчуңду жасап, бир экономика көтөрүп алып, ошо менен бийлегиң келип атат. Орус эли, сен Орто Азия элине, Кыргыз элине тиешелүү жер эненин нефти газын алып алып эле бийлегиң келип атат. Жок, бул жерде Америкада бийлебейт, Орусияда бийлебейт, Кытайда бийлебейт, Арабияда бийлебейт. Кыргыз эли бийлик жүргүзүш керек деп. Эмнеге дегенде, Кыргыздын теги теңир. Ошо теңир сыпатка Кыргыз калыптанды. Мына биз өткөн эфирлерде мындай сабак өткөнбүз. Мына Кыргыз аура, аалам, кыйын баарынан деп мындайча айтканда. Анан Кыргыз Кудай, теңирдин аурасын алып жүрөт делгенбиз. Бул болуп атат бүгүнкү күндө. Кыргыз ошол орунга отургандыктан дүйнө эли эчтеке кыла албай атат. Чыгарган чечими, мына азыр жоолугушуулар жөнөөл, бул жок, жөнөөл бир эскиче эле убара. Мисалга бүгүн Орус элинин башчысы келишти эле. А эмне дегенбиз анан? Ошондо 4 мамлекет дагы эми чоң-чоңун гана бердик да. Мисалга Америка эли эмне кылыш керек дегенде, табиятты кантип сактап калам деп, калабыз деп, ошол жөнүндө адамзат менен, мамлекеттер менен иштешсе Америка сакталат. Суу каптабайт, болбосо торнадо дейбизби, кыйын кырсыкпы боло берет деп. А табиятты эмне менен сактап калыш керек? Кайсы илимди окутат дегенде аларда илим жок да, ал кайра Кыргыз аларга берет. Арыстан алайбы, анын көчүрмөлөрүбү. Эмне деп беребиз? Табият качан сакталат? Табияттын ээси биз болуп атсак. Адам адамдык сыпатка калыптанганда табият ошондо тынчыйт. Кайра эле кыргызчылыкка келип такалган атат. Жаңы илимге, ааламдык билдирүүгө такалган атат мына. Адам ата көрүнүп, теңир ата көрүнүп, манас ата көрүнүп берилген илимге. Мына бул илим эмес, бул жөнүндө бир сабак эмес. Бул формула. Мисалга, Эргешбай ата айтып атпайбы, 60-ка чыкканда
ушу план жазгандан чарчадым деп пенсияга чыгайын деп жүрсө, мынан эле Актан деген баатыр мен сени 60 жыл даярдагам деп жаздырып койду деп. Анысы кандай эле бул план, бул программа, кантип өсүш керек, адам кантип өзгөрүш керек, кайсы мамлекеттерди биргизишибиз керек, кайсы мамлекеттин орду бар, кайсы мамлекетке биз кайсы улутка маани беришибиз керек, кайсы улутту бут ордуна коюшубуз керек, кайсы улутту көз ордуна, кайсы улутту көкүрөккө, кайсы улутту ушу курсак ордуна коюшубуз керек. Мына көрдүңүзбү? Америка деле баш болуп кызмат кылат жаңы доордо деген менен деле өзүнчө баш боло бербейт. Ал санкция салып, анан мынтип кол коюп, анан мынтип көрсөтүп, ал жөн эле жаңылышып атат. Аны ушул жерде отурган топ, ушул жерде отурган ок арыстан алай эле кыйратып атат. Орус эли мына бул табиатты сактап калуу үчүн күрөшсө, Америка сакталат. Анан кайра эле ал программаны кайдан алат? Арыстан алайдан. Кыргызстан ааламдык программаны албаса, булар баары бир өспөйт. Андан кийин орус эли эмне кылыш керек? Орус эли адамзатты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Эгер ошол үчүн күрөшсө, орус эли сакталып калат. Адамзат эмне болуп сактап калат? Мына рак болуп атат, шишик болуп атат, писик болуп атат, алкаш болуп атат, катастрофалар болуп атат, автоавариялар болуп атат. Эмне кылып сактап калат дегенде, улуулукка өстүрөт, улутуна карабай. Кайра эле кыргызга, кайра эле арыстан алайга такалып атат. Кантип өстүрөбүз? Мына ошо сиздерди өстүргөндөй эле ааламдан келген өкүлбүз деп, нурдан жаралганбыз деп, орус тили эненин курсагында нурдан жаралып атат да. Энергиядан жаралып атат. Кайра эле ошо табиатты тааны деп, ааламды тааны деп, адамзатты тааны деп, өзүн тааны деп, кыргызды тааны деп. Мына ошентип келип эле кайра эле кыргызга баш ийип калып атат, кайра эле Аурага, кайра эле ааламга, жаңы Кудайга. Мына жаңы Кудай ордун кыргыз аткарып атпайбы? Кытай эли деле кызмат көрсөтүш керек экен, бул бут. Кызмат кылыш үчүн кайра улутту тааныш керек. Келип кыргызды чукуп кетпей, кыргыздын пулун көчүрүп кетпей, кыргыздын коркок хан конушун сатат деп, коркок хандарды коркутуп, же пул менен жерин менчиктештирип кетпей, тетирисинче кыргызды бул улуу экен деп, бул теңирдин жердеги теңирге тең күч экен деп, энергия алуу эл экен деп, куйруктуу жылдызга кыргызга куйруктуу жылдыз, куттуу кыргызга куйруктуу жылдыз көрүнүптүр деп, ошол энергия түшүптүр деп. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип келиңиздер, 6 балабыздын, 9 балабызды ордун билип тарбиялагандай эле ошо тескеп, соттоп, бир эми пулу болсо эле эмне 9 баланы ошол бийлеп алыш керекпи? Америка? Жок. Ушул жерде эле 15 закон өчтү. Пулдун күчү бүттү, караңгы күч бүттү, техниканын күчү бүттү, батыш, бай мамлекет башкарайын деп атат. Бирок ааламдын сырын билбейт. 6 катар ааламды өткөн эфирде көп көрсөттүк го. Арбайлардын сырын билбейт, 21-кылымдын бир сырын билбейт, кыргыздын ошол Кудай ордуна отуруп алганын билбейт. Табиат бир керемет, кыргыздын ишин табиат аткарып бератканын билбейт. Мына ошентип батыш же болбосо бай мамлекеттер ушинтип банкрот болот. Мыйзам өтпөйт. Мына эми келиңиздер кыргыздар, соттоп бериңиздер. Мындан ары эмне болот? Адамдын телосы эски аял эркекти жоюп туруп, ааламдын кызматын аткарып калат. Сот, ок, мына караңыз. Адамдын телосы жаңы доордо энергия өткөргүчкө айланып, жерде түбөлүк өмүр өткөрөт. Көрүнө жашоону тейлөөчү ок болот. Мына, ок. Инянды, эмоцияны өчүрүп улуулукка жооптуу болот. Көптөгөн эволюция, эмгектин тажрыйбадан адамдын гени сөөгү жетилип бош жаткан кара куш мээси иштеди. Мына караңыз. Аалам
инопланетанын арбай катары, аалам инопланетанын арбай катары жерге түштү. Алар адамзаттан ааламдык түшүнүккө өтүүнү, жашоону талап кылып жатат. Адам өзүн тааныбаса, ааламдык кызматын аткарбаса, турпаты күйөт, жарылат. Шишик, писик, рак жана башка аты жөнү аныкталбаган оорулар пайда болот. Адамзатты азыр биз өлүм сыноосунан куткарышыбыз керек. Ошондо эмне кылышыбыз керек дегенде, могу тан эмнеден жаралды? Жандан жаралды, энергиядан жаралды. Энергиядай күчү бар экен. Ошол кызматына кайра өтүш керек болуп атат. Башатта жаралып келгенде эле ошол бияка бир үй бүлө куруп алуу үчүн, пендечиликке түшүп алыш үчүн, же болбосо бир кайталанма жашоого түшүп алуу үчүн жаралып келбептир адамдын жаны, таны. Ошо чыныгы дүйнөнү курганга келиптир. Башында эле, башатта эле, анан көз карашка алдырып, анан ошо жаратуучулугун, актыгын, улуулугун, ошо периште сыпатын жоготуп алыптыр. Анан ошондон адашканда, жаратуучулугун унутканда, улуулугун билбегенде анан диндер келип түштү. Анан Кудай деген ат чыкты. Анан Алла деген ат чыкты. Анан Бог деген ат чыкты. Анан пайгамбар деген пир чыкты, балай болуп. Анан байлык, бийлик деген түшүнүк. Анан эмоция пайда болуп, 4 аял алыш керек. Анан эмоция пайда болуп, мына ушунун баары азап алып келди. Адамдын жашын азайтып, боюн кыскартып, табиятты талкалады. Эми башатка кайтыш керек. А башатта адам жаратуучу болгон. Ошондо эмне деп жашаш керек мындан ары? Мантра деп коет орус тилинде, ааламдан да берилет, бул адамзатка тиешелүү болгондуктан. Мантра бул эмне десе, бул сыйкыр сөз. Мантра качан күчүн көрсөтөт? Мен кичине кыскараак айтып өтөйүн. Мантра, мисалга, мына мен минтип жашайм. Же ушу илим алгандар түшүнүп калды. Мен жашоонун үнүмүн. Мен жашоонун үнүмүн. Мына, мен жашоонун үнүмүн. Мен жашоонун үнүмүн. Мына карасаңыз. Ошондо сен кимсиң? Пенде эмессиң, кул эмессиң. Сен кимсиң? Ааламдан келгенсиң. Сен жашоонун үнүсүң. Демек сен жакшылыкка жарчысың. Мына кыргыз улуу. Дедик го мисалга, мына көрдүңүзбү? Ошого кыргыз калыптанып айтат. Андан кийин адам эмнени аткарыш керек? Мен жашоонун духумун. Мен жашоонун духумун. Мен жашоонун боёгумун. Мен жашоонун боёгумун. Мына кайталап айтыңыздар сиздер дагы. Мен жашоонун жомогумун. Мен жашоонун жомогумун. Мен эч нерсеге муктаж эмесмин. Мен эч нерсеге муктаж эмесмин. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Мына ошентип эски пендечиликти өчүрүп, жаңы кызматты аткарыш үчүн ошо сыйкыр сөздөр гана жардам берет экен. Мына ошо сыйкыр сөздү эми мындай дүйнө жүзүндө бир түшүнүк бар экен, мантра деген сөз. Биздин сөз боюнча бата, жаратуучу кеп. Мына ушу мантра өзү ирээттөөчү курал экен. Мисалга курал. Бычагың болсо бир нерсени кесе коесуң. Айрың болсо чөп сала коесуң. Мылтыгың болсо ата коесуң. Астыма кийик чыкты эле. Мылтыгым болгондо гана деп калчу байкелерибиз. Күндө алган, бүгүн албай калыптырмын деп, мисалга. Анысы кандай? Өзүңдү ирээттөөчү эң биринчи курал бул мантра. Адамзаттын гени жетилди азыр. Жаратууну, боёк берүүнү, өзүңдү өзүң камсыздандыруу үчүн мантра керек. Мантра бул программалаштыруу, өзүңдү программалаштыруу, ааламды программалаштыруу, боё, эскини өчүрүү, жаңыны көчүрүү кызматын аткарат. Мантра эң оңой адамды жаратуучу жеке курал, сыйкыр ачкыч. Мантра 21-чи кылымга чейин толук кандуу иштеген эмес. Мантра мына Кудайдын күчү жоюлуп, асман жерде жалпы мыйзам өзгөргөндө өз күчүн көрсөтүп атат.
убакыт жоюлду, Кудай жоюлду. Мына сыйынсаң эчтеке көрбөйт. Баягы атаң кайтыш болду. Атаңдын ордуна отур. Энең кайтыш болду. Энеңдин ордуна отур дегенде эле кыргыз жанагы сүрөттөгүдөй Ауранын, Кут айдын, Кут ойдун ордун аткарып калып атпайбы? Ошондуктан мына мен жашоонун сотумун, мен жашоонун жомогумун деп мына биз соттоп атпайбыз мына. 6 мамлекетти соттошубуз керек болуп атат. Чоң-чоң өлкөлөрдү. Баягы 6 балаңды тискендей, тескегендей, бириктиргендей. Мына ошол иштеп атат дагы азыр бири жеңип кетпейт, бири баш ийбейт. Ошол биздин энергия иштеп атат. Мына кыйын болгон Кытай ылдый түшүп калды. Орусия эле ылдый түшүп калды мамлекети. Бир гана ошол бизге келип, жаңы доордо кандай жашаш керек экен? Табиатты кантип сактап калышыбыз керек экен? Адамзатты кантип сактап калышыбыз керек экен? Кантип болсо шарт окуш керек эле. Путин, сенин кызматың бул эмес, сенин кызматың адамзатты сактоо. Сен ошол үчүн күрөш. Сага биз багыт беребиз. Жана арбайлар багыт берип атат го ата бата жолунда. Бата беребиз. Биз ушундай куйруктуу жылдыз. Көрүнгөн, энергиясы түшкөн, кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан ушу ааламдашууда, дүйнөлөшүүдө, ааламдык түшүнүккө өткөрүүдө биздин ордубуз чоң. Кечирип кой, бизди жаңыча кабыл ал. Ойлонуп кер, түшүн. Духовный психологический центрларды ач. Окут. Болбосо эмне болот? Адамзаттыңа өлүм суноосу келди, куткаралы. Ушу эски адамдардын бир күн болсо да эртерээк бийликтен кетсе, абдан жакшы болот эле. Ушу биздин башчы дагы бир күн эртерээк кетсе, ааламдан деле акталып калат эле, могу элден деле акталып калат эле. Себеби булар эскиче иштегендиктен ошончо оору көбөйүп атат, ошончо кырсык. Себеби адамды улуулукка өстүрүп кете албаса эле кырсык кыйынчылык болуп атат. Аалам жазалап атат азыр Кыргызды. Эл деле батасын берет эле. Рахмат сага деп. Аалам тим эле кол жабат эле. Кароо калат эле. Арыстан алай башына барып, булуттарга шарт окуйт эле. Жакшылап, кенен түшүндүрөт эле. Доордун талабы ушул, мына өзүңүз көрүп атасыз дүйнөдө. Сен орус падышасы, орус эл окумуштуулары, тарыхчылар, журналисттер, силер адамзатты сактап калуу үчүн күрөшкүлө. Баягы уруу, улут, дин деген жоюлду жаңы доордо. Биригишибиз керек. Сен адамзатты канчалык ойлосоң, сенин өлкөң көтөрүлөт. Дүйнө эли биригет. А сен өзүмчүлдүк кыла берсең, мына Донецкийдиби, Кырымдыбы Орусияга кошуп алганда дүйнө эли каршы чыкты го. Не кереги бар эле анын? Кошуп алып өзүнө өзүмчүлдүк кылып. Кана молдокелер, анда айтып бергиле. Мендей багытыңар болсо, мендей байланышыңар болсо, жок. Айланайын молдоке. Баягы селдеңе чок түштү дегендей, өзүңөр тетиргетип атасыңар. Мына ушинтип түшүндүрүш керек эле. Адамдын телосы башка кызматка өттү. Ким ошол телосын энергия өткөргүчкө айлантып алса, ошол адам аман калып атат. Эгер ага айланбаса, ал энергия жерге түшкөндүктөн
абада, отто, сууда, ташта, жеренеде болгондуктан аны адам басат, сууну ичет, абаны дем алат. Ал ичке кирди жандай эле жанагы. Жан чыкса адамдын туруп аты кыймылдабай калгандай эле. Анан ошол жан башка бир нерсени каалап атат, бийиктикти. Анан эмоцияда жашаган адам жана жин ооруга туш болуп аткан ошол, псих ооруга туш болуп аткан ошол, нерв ооруга туш болуп аткан ошол. Кысылып анан ошондон давление, ошондон сахар пайда болуп аткан ошол. Эскиче түшүнгөнсө анан жан кысылып калат да, давление деген качан бар эле. Сахар деген качан бар эле. Анан ар жакта организм ууланып кетип атат да. А улуулукка сага бир мисалга баягы жаш баланын жаны башка да. Ал оюнду жакшы көрөт. Ал бир жомокту жакшы көрөт. Ал бир циркти жакшы көрөт. Мисалга, ал бир шоколад, мороженейди жакшы көрөт. Ал бир мультфильмди жакшы көрөт. А чоң атанын жаны башка да. Чоң атанын жаны келип эле ошо балага кирсе, анан ал баланы берсе, ичиндеги жаны аны каалабай атат да. Ошо сыяктуу эле улуулук өтсө, жан өзү менен иштеп, тан өзү менен иштеп кеткен атат. Кыргыздар өкүнүп калбагыла. Мына техника куйруктуу жылдыздын элчиси болду делет. Фейсбукта ушу материалдарды ушу менден илим алган, мага көчүрмө болуп калган, ар тараптан өскөн, жашына карабай, жынысына карабай ошо кыздар, балдар ар тараптан киргизип атат. Ошол эле техника менен өсүп ал элчилик кылып атат. Сын айтпай кое тур. Сен мен көргөндү көр, анан сын айт. Мен билгенди бил, анан сын айт, мен туура түшүнөм. Келиңиздер ушу тело чыныгы кызматын аткарсын. Мына айтыңыздар анда. Кыргыз башкарбай эле Америка башкарып атат десең, башкара албай атат да. Кайсы жерди башкарды? Же Индия башкарганда, же Кытай башкарганда. Жалдыра отурат го. Кече Кытайдын башчысы деле Европага барып, күнкөр болуп бирдеме сурагансып. Атаңарды тапкыла. Ааламдан буйрулган бул арстан алай. Арстан алай андай эле, анан мындай эле дебеңиздер мен эски жашоомдо. Пир туткан пайгамбарың деле, туулган деле пайгамбар болгон эмес да. 40 жашка чейин соодагер болгон, өйдөлдүйдү баскан ал деле. Ал деле өзүнөн улуу катын алган го. Ал деле сын да эмнеге улуу аял алат? Мисалга. Ал деле бир өспүрүм курактагын алган го. А ошо жан кирди, энергия кирди, анан кабар жасып калды, акылдуу болуп калды. Аала менен байланышып калды. Элди ак жолго үндөп калды. Ошо сыяктуу эле мен эски жашоомду көргүм келбейт, эстегим да келбейт. Ал пендечилик, ал мен дагы аял эркек жашоодо болгон жашоом болгон ал. Азыр мен пенде эмес, мен периштемин. Мен адам эмес, мен ааламмын. Ошо сыяктуу сиздер дагы өсүңүздөр. Актаныңыздар, сактаныңыздар. Мына урматтуу улуу журтум. Арстан алай эч ким көтөрө албаган, эч ким аткара албаган, эч ким көрө албаган караңгыда бийлик отурду деп берилет. Мисалы, самолет айдаган адам айдайлам дейт да, азыр барып калсак. Ой, толтура механизм. Сенин башың кирсе тетир айдашың мүмкүн, же бусуп салышың мүмкүн. Сен айдай албайсың, а мен айдай алам. Анысы кандай, мен башкара алам. Мен энергия жөнөтүп атам. Ошо улуу рахатка өткөн, улуу түшүнүккө аткан адам өзүн жаратуучу санап калат делет. Эмнеге дегенде ушул улуу рахатта, улуу түшүнүктө, улуу психологияда улуу жандар
келип тыйлысына жайгашып алат. Мына аалам келип жайгашып алса, ааламдагылар менин чогуу жашагандарым болсо, ана мен аларга сыйынамбы? Арбайларга? Жок, кызматташам. Алар аткарат, мен башкарам. Максатыбыз бир. Кен бириктирели. Арбайлар, табиат, кел бириктир, айласын кетир. Изденеби айласы кетсе? Экономикасы түшсө, карманган дининен пайда болбосо, пир туткан пулунан пайда болбосо, саясатынан пайда болбосо, техникасынан пайда болбосо, медицинасынан пайда болбосо, анан изденет да, магиясынан пайда болбосо, ошолордун сыйкырчылары, шаманчылары көз ачыгынан пайда болбосо, жакын туткан премьер-министринен пайда болбосо, министрлеринен пайда болбосо, анан изденет да. Ошон үчүн биринчи эскини жоёбуз. Аябай соттойбуз. Мына мен жашоонун сотумун деп турат. Бул сенин жаңы кызматың. Жаңы ордуң. Жоопкерсиң, ушуну эсиңен чыгарба. Эне ата болсоң деле жоопкерсиң да сен. 9 балаңды башкарганга, бириктиргенге, тескегенге. Жомокто деле бар го бир. Жалгыздан минтип сындырып кое берет. Анан 9-уну бириктирип, атасы бир 9 чыбыкты бириктирип, мына бизди эч ким сындыра албайт, эгер баарыңар бир болсоңор деп. Уруп кете албайт, талкалай албайт дейт го. Анысы кандай мына арбайлардын деле каалоосу, ааламдын деле каалоосу биригүү, дүйнөлөшүү. Мына бир туткан диндегилер не болуп атат? Ажырым, өз ара эле ажырым, өз ара ажырым. Аял эркекке бөлүп атат. Кудайды босонуп алып тетириштетип атат. Күлкүң келет ушу байкуш кыргызга делечи. Ушунчаң сезими түшүп калды. Сөөк коердо ошо молдого баш ийип алган. Ай, молда ал жөн эле бир дабатын тиги Куранды окуп кетчү киши. Сөөктү коердо чыгар эшке. Сөөгүңдү. Атаңдын өтсө тең түшүн чыкыр. Мейли карапайым айылда эле өтүп кеткен болсо, анын кызматы жок эле. Сен атаңды жакшы эскер ошо жерден 10-15 мүнөт. Мен жакшы билчү элем, чогуу чоңойдук эле, окуу жайды минтип окуду эле мектепти. Мынандай күндөрдү өткөрдү эле. 9 баланы чоңойтты эле. Үйлөнтүп жайлантты эле. Айылда бир аксакал аты бар эле. Бир туугандарына жардам берди эле. Жетим жесир чоңойду эле. Мына жок эле дегенде. Ошончен келген адамдар мындай жакшы адам турбайбы? Жакшы жагын көрбөй жүргөн турбайбызбы? Укпаган бар, тели тең туштары бар бала чакаңдын, жөн эле бир көңүл үчүн келген. Анан ошондо ааламдагы арбагы акталат. Таны акталат ошо кызматта акталган, кылган. Анан бир молданы коюп койсуң да, Алла баягы 5 убакыт намазды оку, анан пайгамбарыбыз мынтип айткан, өлүм ар бир адамдын башында бар деп эле бир баланы баштап атат. Жибергиле айыл-айылдан. Мен кыргызча Куран окутканды, кыргызча дем салганды, кыргызча энерги өткөргөндү үйрөтүп туруп жөнөтөйүн. Намысыңар барбы? Кыргызча эле Куран окуткула. Кыргызча эле топо салдыргыла. Міне өлүмдө Кудай кыргызча түшүнбөй коет бекен. Биринчи ишти ошондон баштагыла. Кыргызчага өткүлө. Куранды да туура эмес окуп атат дедик го. Мына туура эмес жагы. Көр асабынан сакта дейт да. Ой, көрдө кайсы асап бар? Кээ бир улут өрттөй атат, жери тар улут. Сөөктү.
Анда өрттөбү анан. Ал эмне деп алар Куран окуйт анда? Өрттөн сакта дейби. Көрдө эч беле жок. Куранды өзү туура эмес окуган ошо болуп атат. Жан асманга кетти, таны өлдү. Жаратканым жанына бийик орун бер. Бийик дүйнөлөрдөн орун бер. Жан дүйнөнүн жаратылгында могу дүйнөдө кетирген күнөөсү болсо кечире көр деп Куран окуш керек эле. Намысыңар барбы аксакалдар? Жөнөткүлө бала чаканы, бир орду бар. Тили бар, духу бар балдарды. Молдом эмне менен жан багып атат? Ошо өлүк койсо акча алып. Ошо акча алып жүрбү? Анда сооп иши кайсы жер? Анан тай берсең, мен ушинтип атаңды агартып койдум, анан кой беришиң керек, анан мен 30 күн окудум дейт. Ошонун баары молдоге күнөө. Молдо кайдан акча таап атат? Нике кыйып. Никени да туура эмес кыят буларчы. Нике бул ааламдык аныты, ааламдык негизги тартип деп никени кыйганды билбейт. Аны мен жазып берейин. Никени кандай кыйыш керек? Ошол энергиясы болбогон молдо нике кыйган үчүн анан ажырап атат. Мына Аллаху акбар деп коюп эле киши муустап атат, терактар. Бул эмне деген сөз? Ал акбар деген эле сөз. Аалам бар, ал ак деген эле сөз кыргызча. Ага хыны кошуп. Аалам бар, ал ак деген эле сөз. Ал акбар. Мындай бир мына мен кыргызча сүйлөгөн үчүн сиздер жакшы түшүнүп атасыздар да. Өсүп атасыздар да. Анткени ошол кыргызча сөздүн өзүнүн энергиясы бар. Анысы кандай ошо кыргызча Курандын да өзүнүн энергиясы бар. Кыргызча никенин да өзүнүн энергиясы бар. Кыргызча улуулуктун да өзүнүн энергиясы бар. Өлүм сыноосуна ушу өсө албаган сиздер, ушо ааламдык кызмат аткара албаган энелер, жеңелер, журналисттер, ушулар күнөөлүү. Саясатчылар, окумуштуулар, келиңиздер айыл-айылдан. Бирден бос үй тиккиле. Бир шарты бар, колунда бар, чоң үйү бар. Короого талкуу кылгыла, эфирди койгула. Мына кара куш мээ иштеш үчүн улуу окуулар, суроо жооптор, талкуулар керек дейт. Мамлекет эмнени уюштуруп берет? Муну уюштуруп бербейт. Азыркы мамлекет. Бул жерде так берилет, ушу мамлекет башчылар ушуну уюштуруш керек эң биринчи депчи. А булардын башы жетпесе эмнени уюштурат? Ага чейин кел өзүбүз уюштуралы. Мына көрөрмандар. Бос үй эң эле жаман эмне? Жамандыкка эле тигилиш керекпи? Тигилип турсун, мына менин коромдо жайдыр кыштыр тигилип турат бос үй. Бос үй бул кыргызчылыктын дүйнөлөшүүнүн проектиси. Бос үй бул ааламдын кичирейтилген үлгүсү. Өтө көп керемети бар. Ошо кыргыз үйдө түтүн булатылып, ошо ортого от жагып, талкуу болсо, ошо адамдын ичиндеги оттон, ошол ортодогу оттон, ошол жакшы сөздөн адамдын ичиндеги кара ою кетет, энергиясы оңолот, нурданат. Башкарып бүттү го. Айнытып бүттү, алаксытып бүттү, артка тартты, саясатың деле, каражатың деле, молдо кожоң деле, диниң деле. Келе мындай бир өз намысыбызга келбейлиби? Мына өзгөнгө бардым былтыр. Бар экен, бос үйүн тикти. 2 күн сабак өтүп бердим, эл аябай топтолду. Андан ошо эжелер кыш түшкөнгө чейин ошол ордодо алынын келишинче сабак өтүп, от жагып, мантра айтып. Жөн эле карапайым эжекейлер, агайлар. Өзүнө утуш болду ошонун баары, өсүү болду. Эшигиң ачык турса, улуулук сүйлөнүп турса, үйүңө
байырлабай анан не болот? Ошон үчүн жана ата жолунда да ордаш деген ошол. Улуулук сүйлөнсө, эшигиңен бир эл үзүлбөсө, сөз угайын деп, өз өйүндө өйдөлөйүн деп келсе, анан үйүңө кут байырлайт, үйүңө периште байырлайт, үйүңө улуу күчтөр байырлайт. Ошон үчүн эшик ачык туруш керек. Кана жокпу? Бизде мына бир Зарема деген кыз однокомнатный квартирасы бар экен. Ошол айтып атпайбы? Мен бара үй караштырып атам дейт. Эптеп өзүм ошол жака көчүп алсам, ушул бир комнат үйүмдү ордо кылат элем. Жакшынакай жасайт элем. Ошол жерде сабак өтүлүш керек эле. Мына бизде өсүп алган эжекейлер бар, агайлар бар, карындаштар бар. Ошону чакырат. Мисалы жакында көлгө чакырды, Токтогулга чакырды. Жол расходун көтөрүп берели, элди топтоп койдук деп. Анан сурадым, кандай сабак өттүң десем, ошо үйүнөн сабак өттүм дейт. Дагы бир 2-3 айылга барып келдик дейт. Тыным болгон жок дейт. Эң сооп иш, ак иш азыр адамзатты агартуу, нурдантуу, өлүм сыноосунан куткарып калуу. Мына китептер турат. Эл арасынан суурулуп чык деп турат бул жерде. Чыныгыма жашоо маңызын жеткир деп турат. Эмне иш кылабыз десеңиздер азыр. Арыстан алайым не болуп өстү? Ошо сүйлөп атып, кайтпай, алынын келишинче жеткирип атып утту. Бул жерде да берилет мына. Жаңы заман улуу кабары урпактарга буйрулгандан тартып, эски замандагы адамдын эркиндиги жоюлду. Теңир күчтөр күн өткөн сайын ар тараптан кысып, кылымдын мыйзамы күчөп, адамдын акылы мындан ары эч нерсени чече дагы, жетектей да токтото да албай калды. Мындай оор тагдырдан кутулуу үчүн ар бир адам дүйнө эли жаңы доордун табыгый мыйзамын толук кабыл алып, тобосуна жанып, жараткандан жардам сурап, эл арасынан суурулуп чыгып, чыныгы жашоо маңызын, улуулук маданиятын, теңирдин буйругун, эки дүйнө келечегин, жаңы заман кабарын ар инсанга жарыяласа, көкө теңирдин ошол инсандарга кут жашоо, кең келечек тартуулайт, айтканы орундалат, бул элдик кызмат болот. Өлүп кетесиң эртең үйүңдө былжырап жатып. Темир болсо үй болсо да тигип кой. Ырымына төбөсү болсо болду, түндүгү болсо болду, түтүнү чыкса болду, ортого коломто коюп кой, очокту коюп. Атала бышырып жегиле дейт ырымына. Ошондо да бир чоң энергия бар делип. Өзү шаманчылыкта болуп атат да, жаңы доор шаманчылыктын доору болуп атат. Батанын, назардын. Бул жерде дагы ажалдан суроодо да так берет. Ажалдан суроо көргө барганда бербейт, ушул жери жалган жана могу мусулмандардын. Пайгамбарың ким, анан Аллаң ким, анан диниң ким деп. Кудай үчүн бир тыйын диндин дагы. Өсүп кетсең болду. Кудай суроо кылмак беле. Сени ким жаратты? Адам билет аны, Кудай жараткан. Бул жерде ажалдан суроодо да берет. Адам экендигиңди кантип мага баяндайсың деп, ал жана тили оостон калтырып туруп, жана тили оостон калган адам айыкпаганы, кайра кайтпаган ошол, жатып өлүп кетет. Комага түшүп калганыбы. Ошондо суроо кылып атат. Адам экендигиңди кантип мага баяндайсың? Пенделерди кечирдиңби? Ак каранын сыноосун түшүндүңбү? Канча адамга кеңеш берип оңдодуң? Түшүң менен түгөтө иштедиңби? Намаз окуп, Куран окуп жарата албаганыңды сездиңби дейт. Карачы мына, сен окуган менен жарата алган жоксуң. Боёй алган жоксуң, жомоктоштура алган жоксуң, бечи деп эле жашай бердиң. Демек ал керек эмес экен. Могу жашоо ааламга жараксыз экен элге жарыяладыңбы дейт. Акка ал ак барга. Мына ошол эле диндин эле бир кандай көчүрмөсүн иштеп атабыз азырчы, бир башка эле бир чоң вариантын. Аалам үчүн иштеп атабыз, жана Аллах бар дегенде эле ошо аалам бар деп. Ошолор ушундай билдирүү киргизди деп. Эгер биз өспөсөк, мына рак шишик бисик рак оору кылып коет экен деп. Мына Америкада кор деген оор басып атыптыр. Кызамык дейбизби? Африкада эпидемия каптап атат. Мына ошентип иштейт. Эмне кылабыз? Биз колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Эгер биздин бийликтегидей мүмкүнчүлүгүбүз болсо,
теленин баарын, журналисттин баарын, мугалимдерди, медиктерди, маданият ишкерлерди жумшайт элек, кыргызды бат эле көтөрүп коет эле. Кыргыз өлкөсү түптөлсө, өлүм токтосо, оору токтосо, кырсык кыйынчылык токтосо, анан башка улутка үлгү болуп кетет эле. Мына Кудай буйругун түшүрдү. Аалам күчтөрү жерге түштү. Эми биз ушу улуулукка калыптанып, таныбыз ааламдын кызматын аткарбаса, ден соолуктан, иштен, бала бакырадан, мал пулдан, ооматтан, бийликтен, байлыктан жарым жандуу кылып операция кылып, өңдө тосуу көрсөтүп, себепсиз эле чоң чыгымдарга. Кыскасы кырсык ушундан болуп атат. Аны үчүн эмне кылыш керек дегенде, орду ачыңыз. Кел окуңуз. Жарым жанды ушу энелер келип кетет баягы Баткенден, Жалал Абадтан, Кызыл Кыядан, Көлдөн, Ат башыдан, алыс эле жерлерден. Ошо энече жоксуңбу? Атайын бошотулган адамдар болот дейт. Мындан ары амалыңды, ошол акчаңды, убактыңды, болгон күчүңдү өзөгүңдү өстүрүү үчүн иштет, анан алтын доорду жарыялоо үчүн иштет. Акчаңды, үйүңдүн эмне кереги бар эртең сен өлүп калгандан кийин? Же өсөгүң өспөсө, же өзүң өзгөрбөсөң, же ааламга ушунча нерсени угуп туруп бир элге жеткирбесең. Аалам күчтөрү катуу жазалайт. Уктуңбу, чуркап кел. Ар бала кырсык болот. Мына мен коркуп жашайм. Кокуй, мындай кызмат эч кимге берилген жок. Адамзат үчүн мага берилди. Мен бир жерди соттобой аткан жокмунбу, бир жерге мээрим төкпөй аткан жокмунбу, табият менен чалаштешип койгон жокмунбу, ааламга менен чалаштешип койгон жокмунбу, адамзатка жеткире албай атамбы, өзүмдө бир кемчилик барбы деп күнү түнү мен ушу менен иштешем. А сизде барбы изилденүү, иштешүү, өсүү? 2000 сом берсен ошону падыша шайлап жүрөсүң. Уят эмеспи? Абийириңе, жүзүңө. Арбайга эмне дейсиң? Мен 5 жылдык, 6 жылдык тагдырымды бир бай бала келиптир, анан мага 2000 сом керек эле. Ошого саттым дейсиңби? Мына ойлонуп көрүңүздөрчү. Жок, ошол 2000 сом сени маселеңди чечсе, ошо 2000 сом берсе, анда сен ошо менен жаша. Ааламдан программасын берип атат. Кантип эскини өчүрүш керек? Кантип жаңылыкка калыптаныш керек? Ар бир адамдын миссиясын, мантрасын берип атат. Эгер аны билбесе, крупный банкротко учурайт дейт, ар тараптан кырсыктайт деп. Бир 5 мүнөт убактыбыз калыптыр. 2-4 сөзгө бир жооп кылып коеюн. Менин иним өзүнчө эле асманды карап эле сүйлөшө берет. Атасынын колдоочусу бар эле. Мүмкүн ошондойбу. Ошол жакшы. Алей болобу, ошо бир орто бала болобу, ошо асманды карап сүйлөп, пүйлөп калса, ошо бир эме айнып калган жок ал. Ошол бир ичинен жомоктошуп атат. Мына мен да ошол баягы мектепте окуйбуз. Анан байкебиздикине барып келип окуйбуз бир 5-10 километр жерге, 3 километр, 5 километр жерге ат менен. Же болбосо 6-чы дем алыш күнү ошо бир күзтөөгө, кыштоого барып мал салына жардам беришибиз керек болот. Анан ошондо баратып, мен кожо жашайт экен дейт, мен манас экен дейт деп эле ошо атка мүнөп дүгүтүк деп эле бир жомокко кирип, а көрсө кыргыз ошо жомок менен жашаган. Бул баладан дагы бир нерсе чыгат. Муну унчукпаш керек, тетиринче аңдыш керек. Нени сүйлөп атат деп. Бул мүмкүн, туура. Адамзаттын бул жашоодогу максаты эмне болуш керек? Адамзат эми бул дүйнөгө бир катын алайын, же эргетейин, же палян болоюн деп эле келбеш керек. Ал жок эле нерсе, ал эптеп көзгө көрүнөгө эле ошону максат кылып алганбыз. Адам бул дүйнөгө эмнеге келдим? Эмнеден жаралдым? Мен нурдан жаралдым, мен энергиядан жаралдым, мен ошондой күчүм бар, мен ошол кызматты аткарышым керек. Мен чыныгы дүйнөдөн келиптир, мен чындыкты сүйлөшүм керек.
Жок дегенде Арстаналайга көчүрбөй болоюн. Жок дегенде ушу Арстаналайдай мага дух бер. Жок дегенде ушу Арстаналайдай балам болсо экен. Кайтпаса экен, калыс болсо экен, чынык ишин кылса экен деш керек. Жок эле дегенде ушу мен кылып аткан кызматты аткар. Бул сөз көп, бул суроого көп жооп кылыш керек эле. Үчүнчү, Арстаналай, сиз президент болушуңуз керек. Сиз гана Кыргызды өнүктүрө аласыз. Азыркы бийликтин колунан эч нерсе келбейт. Биз эски адамдардан чарчадык, тажадык. Эми ушул ааламдан берилет. Кыргыз ойгонот дагы бийликти, динди күбүп коет деп. Анан ааламда жалган жок. Ошого өзү эле жакындап калды. Бийликти алаардан мурун бул эл өзү дайым болуш керек. Ар жагын алып кеткенге, өсүп кеткенге, бийлик алынгандан кийин, колубузга тийгенден кийин деле ар жагы жеңил болбойт. Ар жакта адамзат деген түйшүк чыгат. Мурун кыргыз деген түйшүк чыкса, адамзатты кантип сактап калабыз деп. Адамзаттын энеси атасыбыз деп. Кантип жеткиребиз, кантип окутабыз, кантип ошол ордолорун ачабыз деп. Аябай башыбызда деле маселе аз болбойт. Кыргызды эскичиликтен кантип чыгарабыз деп. Кыргызды кантип өстүрүп жанагы жибергиле бир молдонун ордун алсын дедик го, жок дегенде. Эртең өстүрүп ушу кыргыз балдары дүйнөгө башчы болсун деп. Багыт бере турган адам болсун деп. Өлүм сыноосунан кутулсун деп ушул мантра берип аларга. Мына өлүм жоюлуш керек болуп атпайбы? Биз өлөм деп эле өзүбүз ошого настроить этип алганбыз. Ошондон чыгышыбыз керек. Ар жакта өтө көп иш бар. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, аалам ордун берди. Ааламдар периштеликке калыптандырыш үчүн дагы астыбызда өтө көп оор акыбалдар, мезгилдер бар. Азыркы бийликтегилер болсо бул разрушительдер. Биз созидательдербиз. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Бирөөлөр бузат, бирөөлөр курат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. YouTube'da Арстаналай кут деп кирсеңиздер болот. Бала чакаңыздарга айтыңыздар, ошону кайра оорукчанга угузуңуздар. Түн ичинде уйкуңуз кетсе, ошону кайра коюп уксаңыздар эле ушу уйкуңуздар оңолуп, анткени бул энергиялуу сөз, бул ааламдык сөз, бул улуу сөз. Ошондой бир керемет күчтөр иштейт деле. Уйкуңуз да оңолуп, оору сыркоодон да арылып, түшүнүңүз да бийиктейт. 2-4 күнү кечки саат 8-де жолукканча духуңуздар бийик, ушу намысыңыздар күчтүү, аң сезимиңиздер өсүп кетсин. Кызматыңыздарда мен Арстанбек Абдылдаев болдум.